Теңир тоонун так ортосунда жайгашкан Нарын районуна караштуу Куланак айылынына бес турган ушул орто окуу жайында биздин улуу жана кичүү Памирден келген боордошторубуз бүгүнкү күндө Кыргызстандын шартына ылайыкташып жашоо көнүп турган учуру. Бул жерде 33 адам жайгашкан. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер сиздер менен биргеликте алардын жашоо шарты менен таанышып көрсөк. Мектепке барабызбы? Качан барасың? Азыр барабыз. Жээнбек уулу Абдулбайыт кичи Памирден келгендердин катарында. Жашы 43-тө 4 уул, 3 кыздын атасы. Жакында эле Алмазбек аттуу уулду болду. Абдулбайыт улуу жана кичи Памирден келген кыргыздардын башын бириктирип турган жетекчи. Анын айтымында алыста алган бир кызы менен күйөө баласын сагынганы болбосо, бул жакта баардыгы жакшы. Кичи Памирда жашап жүргөндө ушул топоз, кой, төө, ат, ушулар менен элекпиз, башка жумуш жок Памирда. Башка ондай жумуш жөнүндө төмөндө билбейбиз. Биз ушу мал менен эле жумушубуз, ушу мал менен. Шуну көбөйткөнгө аракеттейбиз. Шуга чөп чапканга, шуга кыш тура турган жерге коро саздаганга, жайлоого коро саздаганга, ушу мал менен эле биздин немебиз, башка жумуш болбойт. Эмечи жашоо шарттарыңыздар кандай аякта? Жашоо Канча кыргыз жашайт башаяга? Улуу Памир менен кичи Памирде саны боюнча канча? Эми так санын мен биле албайм. Божомол менен айтам, кичи Памирда 200 үй бүлө жашайт. Саны 1000 болуш керек. Улуу Памирде да ушул 200 үй бүлө 1000 саны болсо керек. Эми ушу мен Божомол менен айтканимда эки Памирдын саны ушу. Улуу Памир менен кичи Памирдин кыргыздарынын бири-бири менен айырмасы эмнеде? Мына биз Улуу Памирди кыргыздар кичи Памир деп атпайбыз, айырмаңыздар барбы? Жок, бизде айырма жок. Эми Улуу Памир деп эми жери Улуу Памир зор, ондуктан улуу деп коет. Биздин Памир кичи, кичи деп коет. Башка айырмабыз жок. Баарыбыз эле ушу тилибизде, салтыбызда, ушу неке барлыгыбыз бир. Анан биздин ортобуз алыс. 3 ай жазы каттоочулугубуз бар. 9 ай каттоочулугубуз жок. 3 ай жазы каттоочулугубузда да 4 күн жол жүрүп, 3 бел ашып, анан каттайбыз, бири-бирибизге кыз берип, кыз алып, куда карындаш, карын катмаштыгыбыз бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз Улуу Памир жана кичи Памирден келген биздин туугандардын дагы бир үй бүлөсүнүн жанында отурабыз. Менин жанымда Сайфырахман агайыбыз отурат. Саламатсызбы агай? Кыргызстанга куш келиптирсиз. Айтсаңыз, Сайфырахман агай, канча балаңыз менен ушул жерге келдиңиз? 2 балам менен келдим, аялым, 2 агам баласы кошо келген. Окутушка алып келген балдарымды, инилеримди окуу үйрөтүп, билим үйрөтүп, апарышлыкка агаларым балдарын кошуп берген өзүм 2 балам менен алып келгенмин. Анан биздин келгенибизге туугандар, мындагы Буланакта турган 2 жакта келген туугандар бәріңер келип хабар алып, биздин алыбыздан кетип турганыңарга рахмат айтабыз. Кандайча ушул жака келип калдыңыздар? Сиздерге ким айтты? Бул жака келсе болот, ушинтип чогултуп атат, балдарды окутуп атат деп каяктан уктуңуз, анан кандайча келдиңиз? Биз жакта мында Кыргызстандагылар келгиле деп былтыр өткөн жылда чолпон ижешолор барыптыр эди. Оякта биздин жетекчилерибиз Егенберди, Ажи Мамут дей ошол адамдар айтты, биз убада кылдык, бир канча бала бермек болдук, ошол балдар менен силер кошо баргыла, балдарга кошулуп барып, балдарга баш көз болгула, балдар ыйлап калбасын, сагынып калбасын, барып окутуп, илим алып келгиле деп ошол кишилер айткандан биз анан келдик. Балдарды кандай кылып тандадыңыздар? Аякта мисалы көп балдар көп да, балдар көп, окуганды каалаган балдар көп. Бияка келебиз деп талпынган биздин да тууган боордошторубуз аякта болсо керек. Сиздер алардын арасынан кантип тандалып бияка келдиңиздер? Ояктын арасынан мен барып паспорт алып, бул үй бүлөлөр менен, балдар менен паспорт алып, Файзабадтан. Анан паспорт менен келдик. Паспорту жоктор келе албай калышты. Паспорту жоктор, анан келе албай калышты. Чегарадан өткөзбөйт паспорту. Улуу жана кичи Памирден келген биздин туугандардын арасында 19 балда ушул бизинакей биз көрүп аткан чакан класста, бөлмөдө өзлөрүнүн сабаттуулугун жоюп, кыргыз тилин жана башка сабактарды алипенин А тамгасынан баштап үйрөнүп жаткан учур экен да. Азыр мына бул жерде 17 эркек, 2 биздин карындаштарыбыз бар.
Негизинен кыргыз өкмөтүнүн Памирден боордошторду көчүрүп келүүнүн башкы максаты аларга билим алууга жардам берүү. Азыр бул жерде өспүрүмдөрдүн баардыгы эле окууга биринчи кадамдардын таштагандардан эмес. Сиз кылым, сансыз кылым, ала тоосун мекендеп, сактап келген биздин ата бабалар. Кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырын колунда. Абдулкаил Турдакын уулу 18 жашта. Анын акылдуулугу азыркы биздин жаштарга сабак болчудай. Алыста шарты жок жерде жашап, чоңойгонуна карабастан, ал англис, фарси, пушту, кыргыз тилдеринде түш чоруйт. Азыр Кыргызстанга инеси экөө келип, билимге башчоту менен кирип турган учуру. Буякка келгенибизге мында кубанып кош болуп отурабыз. Мында билим бар экен. Мактап үчүн, билим алыш үчүн ошонусу мага жакты. Ал эми жээндеги уулу Жунус 22 жашта, өзү Улуу Памирде чоңойгон. Бир агасы жана иниси бар. Жашы токтолуп калса да, бирок окуу дегенде ак эткенден так этип азыр катуу аракет менен тамгаларды жаттап, жат окууга тырышып турган учуру. Андан тышкары Жунус ырдаганды жактырат. Ал сөздөрдү жаттабастан жамактап айтат. Кыргак кыймазар белиңде болот, ничкей каш. Кызыгырдап бир жүргөн элиңде болот ничкей каш. Кыштабың үстү кызыл гүл, кызылго гүлдүн нургун. Тербейсиң бе ничкей каш, кызыгылыктын бир отурдагы болот ничкей каш. Жашилоп кийик кайбериң, кырдагы болот ничкей каш. Жаш чилектин бир оту. Бул жерде окуу менен бирге кичинекей наристелерде туура тарбия алуу үчүн атайын бала бөлмөсү ачылган. Андан тышкары боордоштордун ден соолугуна кам көрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан 33 жаран медициналык каттоого алынып, аларга атайын ар кандай жугуштуу жана башка ооруларга каршы эмдөө иштери да жүргүзүлгөн. Бул бийиктолуу шартта жашап келишкен экен бул адамдар, бирок азыркы учурда эч кандай деле өзгөчө коркунучтуу оорунун белгилери жок. Андан сырткары биз ошо 24-түндө келди, 27-си күнү биринчи эч качан эмдөө албагандар бар экен. Биринчи эмдөөлөрүн жүргүздүк. Эмдөөдөн кийинки деле эч кандай кабылдоолор болгон жок. Жакшынакай эле өздөрү кандай жашап жүрсө, ошондой эле өз калыбында жашап келатышат. Азыркы мезгилде алыстан келген туугандарды жалпы кыргыз эли колдоп турганын памирлик боордоштор баса белгилешет. Ал жактын айымдарынын айтымында улуу жана кичүү памир кыргыздарынын салты боюнча кызыл түстүү көйнөк кийүү көнүмүш адатка айланган. Ошол себептен азыр аларга бул жактын саркеч кийимдерине көнүү кыйынга турууда. Памирлик айымдардын айтуусунда алар белектерге курчалып турган учур. Бир гана эгерде жардам берүүнү каалагандар болуп калса, аялдарга көйнөк, кемселдердин кызыл өңдүү кышка ылайыкташкан жылуу кездемелерден тигилгендери болсо жакшы болоорун айтышат. Аялдардын арасында алыста калган туугандарын сагынгандар да бар экен. Эки балам жолдошум менен келдим. Памырды сагынып атаман, туугандарым, атамды сагынып жатамын. Анан ошодон атам калган кары. Канчада? Иттен 50-те, 60-та, 70-те. Балам бири 6-да, бири 1-де. Жакшы элеби анан балдарыңыз ден соолугу? Жакшы эле анан жакшы. Ушунда бириси мектепке бердиң, ошондо окуйт. Бири кичик анан үйдө. Окуп жатабыз биркеден, окуйбуз биркеден. Ооганстандын кичи жана Улуу Памирден келген этникалык кыргыздардын толук кандуу жашоосуна азыр бардык шарттар түзүлгөн. Бул кесиптик лицейде туш тарабынан оңдоо тазалоо иштери жүргүзүлүп, айлана тегереги толук иретке келтирилген. Сырткы жана ички ажаатканалар оңдолуп, бөлмөлөргө үй эмеректери коюлуп, ашкана, окуу жайдын чоң бөлүмүнө көчүрүлгөн.
Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан колубуздан келген бардык мына мектеп жашындагы балдарга мектептин базасын түздүк, билим берүү министрлиги менен бирдикте, анан бакчаларга бакчанын базасын түздүк, больницанын ГСВнын атайын бир бөлмөнү ошо оорукана кылып, атайын баягы жакындан жардам бергенге ар кандай шарт болот экен, кээде сас тумоолоп калып атышат, ар кандай шарттар болуп атат, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө булар кичине адаптация болуп, эми биздин климаттык шартка, биздин ушу жерибизге көнүшүп келатат десем мен жаңылышпайм. Негизинен алыстан келген туугандардын ал акыбалын билип жардам берүү үчүн азыр республиканын бардык аймактан кайдыгер эмес жарандар кайрылып көңүл бурулуп турган учур. Алардын арасында Кыргызстан элдер ассамблеясы да бар. 80ден ашык арулут өкүлдөрү колдорунан келген жардамын берип, атайын кабар алып келишкен. Биздин чоң максат менен келдик, бияка өзүбүздүн чоң Памирден, кичүү Памирден келген туугандарыбыз көргөнү. Биздин Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Мамтов Тукон Болотбековичтин демилгеси менен, жардамы менен этностук коомдордун жетекчилери менен кеңешип, акчалай топтоп, анан келген жери ушул. Нет, но просто когда услышали, что привезли наших земляков, кыргызов, и что они приехали, у нас тут живут, и что они нуждаются в чем-то, да, как по телевидению информацию смотрели, Ассамблея народа Кыргызстана тоже захотела внести свою лепту. Мы собрали ассоциации немного финансов, продукты, вещи, и сегодня мы приехали, увидели их, ну, как-то обрадовались, с одной стороны, что наши земляки приехали к нам, и я думаю, что они в будущем адаптируются и будут жить в своем государстве, на своей исторической родине. Жалпысынан улуу жана кичи Памирден келген туугандарга жаңы шарттарга көнүп, толук кандуу жашап кетүү убакытты талап кылары анык. Ал эми биздин замандаштар аларга кучак жайып колдоп берүү бул мезгилдин талабы. Мурат Жолукеев, Шухрат Абдыкапар уулу, СТВ.